Өтө эле кымбат да көмүр. Баткен районунун Бөжөй айылынын тургуну Маматбек Сыдыков облус борборундагы базарга атайын көмүр алуу үчүн келген. Ал былтыр көмүрдү килограммын 7 сомдон алганын, быйылкы баа 9 сом экендигин айтып, канааттанбай турат. Күн бир аз сууса, мындан да баа кескин көтөрүлүп кетерин кошумчалады. Айла жок, эми суук болуп атат, алышка алабыз да эми. Ушуну кичине контролду кылып койсо болот да бийликтегилер. Бул кандай болуп атат, бул частный бизнестин ишиби бул. Сүлүктүн көмүрдөн основной Самарканддыкine амалабыз арасында началар чыгып калат да, газы бары чыгып калып атат. Энди жалы жаш балалуу неберелер бар да үйдө. Коркосун кечеси жаап жатышка. Основной сүлүктүнүкүн алабыз. Күнүн суутушу менен көмүрдүн баасынын кескин жогорулоосун монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Баткендеги бөлүмүнөн да ырасташты. Бааны турукташтыруу үчүн ички рынокту толтуруп, экспортко чыгарбоону колго алуу керектигин аталган мекемеден билдиришти. Өзбекстанга башка жака чыкканга тыюу салып атат автомашина менен. Бул дагы ички базар толтуруудун, базардагы бааларды турукташтыруудун бир гана жолу. Андан тышкары азыр өкмөттө кабыл алып атат, бүгүн 1-2 күн ичинде кабыл алыш керек. Бааларды жөнгө салуу боюнча чечим кабыл алынат. Эгерде чечим кабыл алынса, анда биз ар бир базардагы бааларга, көмүр саткан точкаларга биз жаңы бааларды максималдуу чектөө баасын коюп беребиз. Күндүн жылуу кезинде көмүрдү камдап алгандар кыйла арзан алышканын айтып келишет. Бирок ал үчүн да атайын көмүр кампасын куруу ар бир эле жарандын колунан келе бербейт экен. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көмүр баасын жөнгө салуу максатында Сөлүктүү шаарындагы көмүр шахталары менен сүйлөшүп, шаар жана айыл өкмөттөргө көмүр шахтынын алдынан алган бааны 5 сом 50 тыйындан кылышкан. Жол акысы менен Баткенде арзандатылган көмүр делинип 7 сомдон сатылууда. Негизде Баткен шаарынын потребности бул жерде 3,5 миң тонна жылына шаардын. Бул жерде азыр бир гана 2-3 жеке ишкерлердин эмес, башкаларды алып келип атышат. Азыркы мындай айтканда потребность кече суук биринчи карлар түшкөндө көбүрөөк болду да, азыр мына кече да бир фураны койду, түгөдү. Мына уже экинчиси коюп атат. Облустук бийликтин маалыматына караганда Баткен облусу боюнча жылына жалпы 130 миң тонна көмүр керектелет. Анын 94 миң тоннасы калк керектесе, калганы социалдык объектилерге жумшалат. Учурда облуста 34 көмүр кени иштеп жатат. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.